биз кадр сыртында мындайча айтканда жүрүп анан бул нерсени азырынча элге алып кетелекпиз да. Бирок азыр биздин максатыбыз кандай болду жана эмне ишке ашты, ошону айткым келип атат. Биз 100 000 сомдук долбоорду ошол жерден 1 миллион сомдук долбоорго чейин айландырып жибердик да. Анткени биздин катарыбызда кайрымдуу болом, өзгөчө балдарга, ошол ДЦПсы бар балдарга, аутизм менен ооруп аткан балдардын баардыгына тең мен бир салым кошом деген айымдардын катышуусу баягы 60-70% болуптур залдачы. Анан ошол жерден айтып атпайбы бирөөсү, мен ошол өзгөчө балдарга массаж жасайт элем, массажный кабинет жетпейт. Бирөөсү болсо тиш дарыгермин, мен ошол балдардын тишин жасап берет элем дейт. Бирөөсү мен дарыгермин, мен жөн гана аларды карап берет элем дейт да. Анан ошол жактан 5-6 айымдын башын бириктирип эле бир реабилитациялык борбор келиңиздер, түзөлүк, куралык өзүбүз эле иштетип кетелик дегенде залдагы эми 150-200 айым толугу менен бардыгы кошулуп калды. Бир жамаат болуп. Элестетиңиздер, биздин ниет кандай? Ошол ниет аркылуу канча айымдын башын бириктирип, эми бир жалгыз мен чарчап же кыла албайм да ал нерсеничи. Мен балким оюмда бардыр, бирок аны ишке ашырыш үчүн мага менден да күчтүү айымдар керек да. Менден дагы ошол нерсеге ишеними арткан айымдар. Бир моментте эле топтолуп калды. Чынында бирок ошону топтоштагы баягы эми адамды астында мактабайт дейт го, бирок мактоону көтөргөндөр да бар. Чындыгында Анжелика ошол жерден өтө чоң баа бердим бизнес мышленияңа. Бизнес тажрыйбаңа, бизнес практик деп толугу менен сага берсе болот экен чындыгында. Анткени ошол жерден жөнөкөй эч качан тааныбаган, көрбөгөн айымдардан, залдан жок жерден бир чоң проект, реабилитационный центрди сен прям жаратып койдуң да, түзүп койдуң. Буга анализ берип, ар бир столдон бир залда 5 сааттын ичинде бир чоң проект жаратып койдуң. Это настоящий практика, это не просто баягы үйрөнүп алган же жаттап алган бир бизнес инструменттер эмес, бул практика жүзүндө болду. И, конечно, зал аплодировал.